15 апрель Ош гуманитардык педагогикалык институтунда көптөн күткөн ректордун билим кубогу 2021 интеллектуалдык оюну болуп өттү. Иш-чара институттун чоң актылар залында уюштурулуп, ага ОГУПнын ректору Бекмырза Зулуев баштаган жетекчилик жамаат жана окутуучулар, студенттер көп болушту. Ошондой эле Ош шаардык мэриясынын жаштар иштери боюнча комитетинин төрагасы Иззат Беркмаматов калыстар тобу катарында катышты. Bilimdүүлөр дүйнө жарыктаган, билимсизге дүйнө карап, билимдүүлөрдүн өлкөсүндө дайыма жакшылыктар көрүлүп турган, ким китеп окуудан, китептен, билим берүүдөн акчаны үнөмдөй турган болсо, үнөмдөгөн акчага сөзсүз келечекте түрмө гана салат деген. Кайсы өлкөдө китеп окулса, мына ошол өлкөдө кылмыштуулук, маданиясыздык аз болот деген. Барыңыздарга белгилүү болгондой, көптөн бери социалдык тармактарда жарыяланып келгендей, окуу жайдын ректорунун билим кубогуна арналган акыл таймашка айдалганыңыздар, кош келиңиздер. Таймашты алгач окуу жайдын ректору Бекмырза Зулуев ачып, өз сөзүндө билимдүүлөр гана дүйнөнү башкарып, ийгилик тепкичтеринде басаларын белгилеп, оюнчуларга ийгилик каалоо менен институттун билимдүү жаштарына ар дайым колдоо көрсөтөрүн айтып өттү. Абдан кубанып отурам, абдан жакшы иш-чара болду. Студент ар бир факультеттен бирден мыкты студент катышып, алар ушул өздөрүнүн билим деңгээлин, өздөрүнүн кругозорун, өздөрүнүн логикалык деңгээлдерин көрсөтүштү. Оюнга факультеттерден тандалып чыккан 7 студент катышып, өз билимдерин сынашты. Алар 3 тур менен жарышып, алгач тандап алуу туру, экинчи категорияларды тандоо туру. Соңку баскыч бул финалдык баскыч болуп, мында эң көп упай топтогон 2 катышуучу ат салышты. Бул сүрөттө аялдын ыйлап тургандыгын көрүп атасыздар. Аял ыйлап турат, бир нерсе кайрылат. Жанында сүйүктүү жолдошу дагы турат. Азыр жолдошу же өлөт, же тирүү калат. Бул жолдошу бир тарафка баратат. Ал кантип кайсыл жол менен билип болууга барат? Сандыкта эмне бар? Негизинен булар дүйөлгө барат ошол күнү. Же бир колунда перчатки бар, а экинчисинде перчатки жок. Ал ошол үйлөнгөн күнү башка бир адам менен дүйөлгө чыгышы мүмкүн. Финалисттер сыр сандыкта катылган 7 суроонун үстүндө ой жүгүртүү менен жыйынтыгында математика жана компьютердик технологиялар факультетинин студенти Айгерим Өсөрбек кызы жеңүүчү аталып, кубоктун ээси болду. Ал эми экинчи орунду Кыргыз-Россия факультетинин студенти Бегимай Исакова ээледи. Үчүнчү орунда болсо гуманитардык факультетинин студенти Мираида Чолпонкулова болду. Бүгүнкү оюнда негизинен жеңүүчү болом деп ойлогом. Себеби буга чейин жобо чыкканда максат кылгам ушул оюнга катышып, мен жеңүүчү аталам деп. Кудай буйруп ушул күнү жеңүүчү болуп аталып отурам. Оюндун өзгөчөлүктөрү эң сонун. Аталган таймаш окуу жайдын ректору Бекмырза Зулуев тарабынан демилгеленип, Студкежи гезетинин редактору Бектурали Самитин уулу жана жаштар комитети менен биргеликте биринчи рет уюштурулду. Алдыда бул таймаш дагы уланып, жыл сайын ректордун кубогуна татыктуулар ат салышат. Купна Мамасалиева, Борон Чергешев, ОГУП жаңылыктары.